Менин атым Моторбек Төлөбөшевич, Ош облустук спиртке каршы бөлүнүшүнүн алдын алуу бөлүмүнүн диспансердик көзөмөлдөө жана дарылоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Бүгүнкү өткөн аткан пресс-конференциябыздын максаты ошол биринчи очередде бүт эле коомчулуктун арасына ошондой эле бийликке жанагы бул ВИЧ шиддетин көйгөйүн жана бул көйгөй актуалдуулугун жоготуу элек деген теманы көтөрүп, анан көбүрөөк элдин арасында маалымат берүү максатында чогултуп отурабыз. Анан бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абалды бүт Кыргызстан боюнча, анын ичинде Ош шаары, Ош облусу боюнча эпидемиологиялык абал, анан кийин ошол бир айлык жарыяланган бир айдын ичинде кандай иш-чаралар жүрүп жатат, дагы кандай иш-чаралар жүрөт, ошол суроолорго бир аз токтолуп өтсөк. Ош областык спиртке каршы күрөш жана алдын алуу бөлүмүнүн эпидемиологиялык бөлүм башчысы болуп иштейт. Бүгүнкү мен эпидемиологический абалды айта кетсем, бүгүнкү Кыргызстан боюнча официалдуу түрдө 8114 адам жүрүп анын ичинде Ош шаар боюнча 1089, Ош облусу боюнча 1437 адам катталып турат. Андан сырткары биз ушу бир айдын биринчи декабрдын күнүнөлүк спиртке каршы күрөшүү күнүнө карата биз бир айлык мешит жарыялаганбыз. Бул мешиттин ичинде биз азыркы күндө университеттер боюнча, мектептер боюнча, аймактык кеңештер боюнча ВИЧ боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары дагы азыркы күндө Ош шаарында бизде спирт центрде жана медицина факультети, Ош Бунун медицина факультетинде экспресс тестирование жүргүзөбүз. Текшерүү болот. Буюрса 1 декабрь күнү Ош облусунун ар бир аймагында, кээ райондорунда спиртке экспресс тест менен тестирүү болот. Ар бир күндүлүк дарыгерлер болот. ВИЧ инфекциясы, же болбосо ВИЧ деп коебуз кыргызча. Бул өнөкөт адамдын иммунитетин жабыркатуучу инфекциялык оору да. Оорутагандан кийин элдин арасында до сих пор жанагы ВИЧ эмне, спирт эмне деген айырмасын жакшы түшүнө бербеген адамдарыбыз бар да. ВИЧ инфекциясы өзүнүн жанагы өнүгүүсүндө 4 клиникалык стадияны басып өтөт да. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү клиникалык стадияны басып өтөт. А вот именно 4-нчы клиникалык стадиясы медициналык тили менен бул ВИЧ инфекция 4-та клиническая стадия деп айтылат. Башкача тилде бул стадия спирт деп коет да. Спирт стадиясына жетип калганда уже адамдын иммунитети ушунчалык төмөнгө түшүп кетет, элементарный башка жугуштуу оорулар менен күрөшө албай калат да. ВИЧ инфекциясы бир гана лабораториялык жол менен аныкталат дагы. Диагноз бир гана лабораториялык метод менен коюлат. Адамдын сырткы келбетинен бул ВИЧ инфекциясын жугузуп алган же болбосо жугузуп албаган деп айтууга болбойт. Ошондуктан ВИЧ инфекциясын аныкташ үчүн бир эле жол бар. Бул лабораториялык жол. Лабораториялык жол менен аныкталат, анан кийин диагноз коюлат. Ошондуктан ар бир адам биз бүгүн 21-жылды жашап атабыз. Арабызда бар ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдар, рисктүү бар, ар бирибизде эле бар. Ошондон эч болбосо дагы бир жылда бир жолу ар бир адам ВИЧ инфекциясына тестирөөдөн өтүп турса жакшы болот деп. Бул чет жакка чыкпайт, өзүнүн жыйынтык берилет. Бул экспресс-тесттин жыйынтыгы 20 турат. Бүгүнкү күндө бизде шаар боюнча медицина факультетинде 100 адам өттү. Өзүбүздүн спирт центрден 100дөн ашык адам өттү. Дагы деле ал кечээ берген маалыматтар боюнча 11 адам текшерилип, медицина факультетиндеги пунктубуз бар деп атпайбызбы? Ал жерден бүгүнкү күнгө чейин бир дагы учур каттала элек. Вот биздин Борбордо дагы бир пункт ачылган, анан эмне эксперт текшерүүнүн ал жерден 4 адам катталды. Ушул акциянын алкагындачы 4 адам катталды. Бул деле чоң ийгиликтерге кирип, потому что адамдар өздөрүнүн каалоосу менен келип текшерип кайткан диагнозун жанагы 3-4 стадиясына жете электе уже билинип калат. Канчалык диагнозду эрте койсок, канчалык адамга дарыны эрте баштасак ошончо көбүрөөк болот да. Эгерде адам текшерилбей же коркуп жүрө берген болсо, күндөр өтүп, жылдар өтүп акыры спирт стадиясына жетет, анда биздин жана антиретровирус жакшы эффект бербей калышы мүмкүн. Ошондуктан текшерилгенден коркпош керек, текшерилбеш керек. Кандай результат чыкса, аны бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы жанагы контролируемый инфекция деп коет да. Бунун контролго салып, бир группа салса болот. Бүгүнкү ошончо деңгээлде шарт түзүлбөйт. ВИЧ инфекциясы баарыңыздар билгендей, бүгүнкү күндө ВИЧ инфекция до сих пор считается неизлечимым. Эмне себептен бул оору
неизлечение деген себеп бул вирус вообще вирус инфекция человека аябай жанагындай өзгөрүп өзүнүн структурасын бат өзгөрүп турат, то есть изменчивый деп коет да. Мутация бат ошондуктан буга вакцина иштеп чыкпай атат, бирок дүйнөлүк окумуштуулар деле карап турган жок, исследование жүрүп жатат. Bizim yüzleşmemiz gerek ve bugün olursa eklemekten olursa bir sürümde bu kadar vaksinacı olursa içine tavuk kalarak ümit yaşar. Çok zorlar yapılmadan bir şiddet 75 yılga çeyip yaşananlar vardı geçen günler. Жолдор негизинен үч эле жолдорда кан аркылуу бир иштетилген шприц аркылуу же вакцина аркылуу алат. Экинчиси жыныстык деп коебуз. Жыныстык жөнүндө гомосексуалдык жана гетеросексуалдык деп коебуз. Үчүнчүсү эмелерин балага сүрөт үчүн же болбосо эмизүү үчүн деген энеси бич болбосо башы мүмкүн. ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдар эгер антиретровирусный терапия деп коебуз, жана препараттарды улам ичип жүргөн болсо, ВИЧ инфекциясы жок адамдардан эч кандай айырмасы жок. Продолжительность жизни башка адамдардан эч кандай айырмасы болбойт. 90-га 100га деле чыгышы мүмкүн. Бизге вот Кыргызстанга 2005-жылы келгенде биринчи антиретровирусный препарат. Ошондон биз назначение кыла баштаганбыз. Ошол 2005-жылы назначение кылып лечение кошулган адамдар бүгүнкү чейин жакшынакай ден соолугуна эч кандай жалобы жок эле жашап келе жатышат. Ошол препараттардын жардамы менен биз адамдын организминде жүргөн вирусту организмден чыгарып бере албайбыз, бирок ошол вирустун көбөйүшүн токтотуп кармап калууга жетишебиз да препараттардын жардамы менен. Бул деле ВИЧ инфекциясы жугулган адамдар ошол антиретровирусный препараттардын жардамы менен өзүнүн өмүрүн узартса болот, өзүнүн жашоосунун сапатын жогорулатса болот, үй бүлө курса болот, балалуу болсо болот дегендейчи. Анан антиретровирусный препараттар бүгүнкү күндө Кыргызстанда жетиштүү деңгээлде камсыз болгон. ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдар, калуучулар леченияга алса болот, ал бекер деп баарды бекер көтөрөстүк борборлоруна лечениясын баштаса болот. ВИЧ менен ооругандар балалуу болсо баласына жукпайбы? Жана айтпадык, бул ВИЧ инфекциясынын жугуу жолунун 3-чү жолу бул эмелер балага жетип. Ошондо жана мүмкүн деген сөзгө биз дайыма басым коюп айтабыз го. Энелер балага жугуп калышы мүмкүн деген себеби ВИЧ инфекциясы менен жашаган аял боюнда болуп калган болсо, ал аялга эч кандай жана алдын алуу мероприятияларды жүргүзбөгөн учурда деле, жана энесинин балага жугуп калуу риски 45%ке гана чейин жетет. Эч кандай мероприятия жүргүзбөгөн учурда деле ошол аял таза бала төрөп алышы мүмкүн. А эгерде биз во время беременности антиретровирусный препараты берген болсок, желательно төрөгөндө кесарево сечение менен төрөгөн болсо, желательно төрөгөндөн кийин баласын эмизбеген болсо, бюджет боюнда бар маалында, төрөгөн маалында, төрөгөндөн кийин эмизүү маалында биз жанагы рискти жугуп калгасын алдын алуу мероприятия жүргүзгөн болсо, анда энеден балага жугуп калуу риски 2%ке чейин азаят. Статистикага карап келсек, Ош областы жана Ош шаары боюнча былтыркы 17-16-жылы ВИЧ инфекциясы менен жашаган аялдарды төрөгөндөр баары эле таза ВИЧ инфекциясы жок балдарды төрүштү.